биздин ошол сүйүктүү пайгамбарыбыз коштошуу ажылыгында аял затынын ошол орду чоң экен, бийик экенин билдирип, ошол жерде бардык эми миңдеген сахабалар чогулган, жыйылган жерде ошол аял затына жакшы мамиле кылгыла деп осуят кылып атат да. Демек ал биздин жашообузда аял затынын орду чоң деген мазни. Анан пайгамбарыбыздын башка да хадистеринде эң силердин адеп ахлактууңар үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылганыңар дейт да. Мен ошо үй бүлөсүнө эң жакшы кылган адамдардын бири менмин дейт да. Анан толук ыймандуу башка бир хадисин айтат. Силердин толук ыймандуу болгонуңар ошо үй бүлөсүнө жакшы мамиледе болгонуңар дейт да. Мунун бардыгы ошо куттуу сахих хадистерде айтылган пайгамбарыбыздын хадистери.